ilgeri yazılacak coşlar. İlgeri aç. Koy bakayım. İşte bile yapmıyor musun? Gerek yok benim. Ha geçiniz. Siz az oradasın mı? Ulan az orada. Hani görmedim ne oldu? Öyle. Ha hani gelin. Çoluğuz bile gelin de bakayım. Ben de hani gördüm. Hani geçeyim açsam. Dosta geldi, çıkan arsıncı ilgili olarak. Adı Bege Köys. Hangi? Çarşamba aramızda yalan çıksın. Adı Bege. Bundan bir cuma olun. Bizge начальник bolu orunur. Canıma geliyorum diye top kaldınız. Ben sizge cardan vereyim degem. Cardan vereyim degem? Agırok çille cardan verdiniz. Siz bolmağında kaç kare yapacak, jatma hoşuna boş olacak ben. Ha siz uşul kakta durasın. Ola ben sizge uç vermesin da. Ne var?
бактылуу жашадык. Бири-бирибизди жүрөгүбүздө Ошо кулутчу. аябай жакшы көрдүк. Тынчың жок демесин да, Ильяс. Алдас туруп шашып эле жүрөсүң. Мен да мурун сендей болчумун. Өмүр чиркин. Bir орунда турабы. Кызыгы болсо алып кал. Тагдыр менен ойноп болобу, Ильяс? Кыргыз эл жазуучусу кыргызды дүйнөгө тааныткан ушунчалык чоң алып дүйнөлүү инсан философиясы ушунчалык адамын сөз менен көрктөп бир алгыс бир жогорку бийиктикте турган инсандын Кызыл жуулук жалжалым повестинин негизинде Улан Өмүралиев ашуу саунд драмасын сахналаштырылып койду. Бул саунд драма жазуучубуздун 95 жылдык мааракесине арналат. Бул жерден ал өзүңүздөр чыгармада окусаңыздар керек, баягы кулду бар нерсенин баркы жок деген нерсе туюндурат да, баягы убактылуу бактың колдо турган бактыңды баалап барктабай аны жоготуп алгандан кийин ошол ирмемдерди эстеп өмүр бою ошону арман кылып өткөн бир жашоону чагылдырат да. Анан баягы кандай десем, бул жашоо көйгөйү кылымдарда болчу бул көйгөй да. Бул өзүнүн актуалдуулугун жоготуп койбойт. Бул биздин жашообузда кездешет. Ошон үчүн баягы кулду бар алтындын баркын убагында баактай билели дегенди мындай маанини чагылдырган ушунчалык терең мазмундуу болгон чыгарма ал сахналаштырылганда адамдардын жүрөгүнө ушунчалык тийди окшойт. Мынакей адамдар туура калып, кол чаап, колдоп, мына аткарып аткан актерлор дагы ушунчалык образга кирип, адамдардын ички кылдарын чертип, аларды ойгото алды. Көрүүчүлөрдүн арасында аябай көзүнө жаш алып ыйлагандар болду. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ушул коюучу режиссер ар бир кыймылын, ар бирин секундалык кыймылга чейин ойлонуштурулганын сахналаштырган айтор, музыка, хореограф, композитор бул биргеликте бир чогуу бүтүн организм катары иштегендеринен кабар берет. Ал эми аткарган актерлордун чеберчилигинде сөз жок. Алар жака Аселди чаап жибергенде, Ильяс улам кулап калып жатканда ушунчалык ичиңден кабатыр болуп, чаап жиберди, кулап калды го, денеси көгөрбөсө эле деп баягы ичиңден кабатыр алып даражага чейин жеткирген, ушунчалык даражага жеткире ойношту. Актерлордун чеберчилигине ушунчалык ыраазымын. Баса 20-июнга чейин күнүгө болот бул саунд драма. Кыргыз драма театрына келип көрүңүздөр. Ал эми 20-июнда Төлкө спектакли дагы болот. Театрга да унутпаңыздар.